Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, аты жөнүңүздү. Мен ушул Кыз айылынын жашоочусу. Фамилиям Кудайбергенов, атым Сапкызбай. Сапкызбай. Мына бүгүн бүт мамлекетибизде шайлоо болуп атканына байланыштуу биз дагы мынакей келип, өз айылыбыздын татыктуу инсандарын шайлоого келип катышып атабыз. Биздин айылыбыздан ынтымактуу, жакшы. Мен ойлойм ушул шайлоо жакшы өтөт болуш керек деп. Ушу өткөн балдарыбыз эл үчүн иштеп берип, элдин бызыкчылыгын ойлоп, эң биринчи элдин ынтымагын ойлогон жаштардан болсун. Элибизге тынччылык берсин, мамлекетибизге өсүп өнүгүү, айылыбызга ынтымак берсин демекчимин. Эми бир суроо берип кетейин эми. Азыр коомчулук шайлоого болгон көз карашы кандай өзгөрүп калдыбы акыркы маалдарда? Мисалы жана антип Азыр көп сатып алуулар мисалы андайлар азыр андай болбойт деп ойлойм. Анткени быйылкы шайлоо өткөндөгү шайлоолордон өтө таза, өтө мындай адамдардын ан сезими да өстү. жогору болуп калган экен. Азыр ар ким өзүнүн сүйгөнүн гана, өзүнүн каалаганын гана добуш берип атат. Андай мен немелерди байкаган жокмун. Андайлар болуш да мүмкүн эмес. Рахмат. Аты жөнүңүздү айтып тааныштырып коюңуз. Мен ушул айылдын тургуну Адышев Акылбек. Адышев Акылбек. Анан бүгүнкү эң жакшы күн болуп атат. Ушу жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлайбыз деп келдик. Анан айылыбыздын аттуу баштуу балдар кыздары шайланып атат. Эми ошолор мына 5 жылга шайланып атат. Эми айылда ондогонго иштешет деп ойдомун мен. Ондоп берде айылда бизде проблема көп. Биз аксакалдарда айтабыз ошол проблеманы. Анткени могу проблема бизге керек. Шалдарга келип берели. Ошону жасай алам дегендерди гана мындай тандап атасыздар да. İşletiriz da, baldardı işletiriz. 5 yıl boyu bayağı sıra... Ağır bir seslerine katışırız gerek. Айтқанларыңар гана деп сурап турганга дагы. Айтамдар, балдары гана geçen мындай dedi gelе, сүйлөп келеді. Айтып, контролдан, короче, bu депутаттарды колго алабыз. Рахмат.